Балдар кезектеги дил баян жазууга машыгабыз. Бүгүнкү датаны жазгыла, дептерди ачып, жана теманы жазабыз. Тема чөптө. Жазып бүтсөк, ручканы коюп, текстти түшүнүп, угуп турабыз. Көңүл коюп угалы. Анда эмесе, мен текстти окуп берейин. Силер мен окуп жаткан убакта жазбагыла. Кайсы сөздөр татаал, түшүнүксүз, адамдын аттары, жылдын, айдын аттары барбы, эстеп калганга аракет кылып угуп турабыз. Чөптө. Жай мезгили аяктады. Жашыл чөптөр бышып жетилди. Чөп чабуу мезгили келди. Арсен айылга жардамга барды. Ал бак арасындагы чабылган чөптөрдү жыйнашты. Арсенге кургаган чөптөрдүн жыты абдан жакты. Арсен түштө чөптүн чөмөлөсүнө жатып эс алды. Жумшак чөптүн үстүндө өзүн алыска сүзүп бара жаткандай сезди. Эми балдар ушул уккан текстибиз боюнча баарлашалы, суроолорго жооп тапканга аракет кылалы. Биринчи суроо. Айылда чөп чабуу мезгили качан башталат? Экинчи суроо. Арсен айылдагыларга кандайча жардам берди? Үчүнчү. Балага эмне айрыкча жакты? Ал эми төртүнчү суроо. Арсен чөп үстүндө кандайча кыялданды? Балдар, силер угуп түшүнүү боюнча эң жакшы түшүнгөн экенсиңер. Суроолорго жакшы жооп бердиңер. Эми дагы бир жолу текстти окугула дагы тексттин планын түзөлү. Тексттин планын колдонуп, барактын бетине баяндаманы жазабыз. Тексттин планы. Биринчи. Чөп чабуу мезгили келди. 2. Арсен чөп жыйнашты. Жана үчүнчүсү чөптүн үстүндө кыялдануу. Ушул план силерге баяндама жазууга жардамчы болот. Пландын негизинде катары менен таяныч сөздөрдү колдонуп, баяндаманы барактын бетине жазабыз. Ийгилик.